аялын келип айтат да, сен эркексиң деп айткандар барбы? Бирок ушинтип айткан аял киши бейишке кирбей калат. Пайгамбарыбыз айтат, мен бейиш менен тозокту көрдүм. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Ме'раж кечесинде Алла Таала пайгамбарыбызга тозокту дагы бейишти да толугу менен көрсөтүп койгон. Ошон үчүн ичине азаптарын дагы бейишти рахаттын баарын көрсөтүп койгон. Качып кете албайсың жол. Бул ушундай нерсе. Анан пайгамбарыбыз Абу Бакырга, Умарга, Усманга, Алиге, Билалга бүт бар бейиштеги ордунан айтып келип тургандан кийин капаланып калды. Мага тозок көрсөтүлдү. Бирок тозоктун 100дөн 70% ким экен деди? Аялдар экен. Анан аялдардын ичинен келип пайгамбар я Расулаллах ушинтип уктук. Эмне себеп экен? Биз оңололу дегенде ал аялдар өзлөрүнүн күйөөлөрү менен бир нече жыл жашап, анын жакшылыктарын баарын көрүп, баардык нерсени көрүп туруп, анан кийин сени менен жашап бир жолу жыргал көрдүмбү деген аял болот экен.